Жакында депутат Тынчтыкбек Шайназаров Кумтөр маселесин жалпы элдик референдумга коюу демилгеси менен чыкты. Айтымында республика бюджетинин 1/3 бөлүгүн толуктап келген ири өндүрүштүн тагдырын эл өзү чечиш керек. Ал эми экинчи тарап депутаттардын мындай билдирүүлөрүнө макул эмес. Депутаттар болсо алар өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп атат да, туурабы? А элдин кызыкчылыгын алар ойлогон жок. Депутаттар элдики болгондон кийин депутаттар эле шайлап коюш керек, чечим чыгарып коюш керек эле да. Чечкилери келбейт, значит, ортодо бирдеме болуп атат. Элдин намысын коргойт деп биз депутаттарга биз эмени бергенбиз да, полномочияны аны алар чечип, алар кол коюш керек болчу. Алар жоопкерчиликтен качып аткан чыгар анда. Суудан кургак чыгууну каалаган айрым депутаттардын оюнда өкмөт Кумтөр маселесин жалпы элдик референдумга коюусу керек. А баарыбызга маалым болгондой, референдум өткөрүү оңой иш эмес. Ага миллиондогон акчалар сарпталышы керек. Подтягивайся наверх. Сделаешь так пару раз, и ты наверху. Нет, я не могу. Не можешь или не хочешь? Почему ты такой беспомощный? Ты прямо как... Сатыбалдиев башында турган өкмөт экинчи жолу жогорку кеңешке Кумтөр боюнча өзүнүн сунушун алып келди. 3 ай мурда каралган 50-50% келишимди парламент 67-33%га теңештириш керек деп кабыл албай кайра артка жөнөткөн болчу. Айрым экономисттердин айтымында жаңы келишим ойдогудай болбосо дагы мурдагы келишимдерге салыштырмалуу бир топ жетишкендиктер бар экенин айтышат. Кумтөр эчтеке токтоп бербей калса, бул чындап айтканда жанагы мугалимдерге, дарыгерлерге айлык төлөнбөй калат да, ачык эле айтып коюш керек. Ошон үчүн Кумтөрдү токтотпой, азырынча жанагы өкмөт сунуштаган келишимди колдоп, бирок өкмөткө түздөн-түз тапшырма бериш керек. Баягы 2003-жылы түзүлгөн келишимдерден баш тартып, андан чыгып, 2009-жылдагы келишимден чыгып, Кыргызстан өзү эл аралык сотко кайрылып, ачыкча Кыргызстандан чыгарылып кеткен 3,5 миллиард доллар экен. Алар кошумча ашыкча алып кетти, бизге тиешелүү акчаларды. Ошону мойнуна коюп туруп, ошону биз далилдесек, анда азыр иштеп аткан ЦНТРнын үлүшүнөн биз ушу 3,5 миллиард долларды кармап калыш керекпиз да. Алар иштете берет, биз өзүбүзгө тиешелүү акчаны алабыз да. Анан буларга жанагы эл аралык сот мойнуна койсо, 3,5 миллиард долларды булар туура эмес алып кеткен десе, ошону тетиги 2026 жылга төлөп калыш керекпиз да буларда. Убагында кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп койгондор учурда парламентте отурушат. 50-50% жаңы келишимге макул эмеспиз дегендердин ичинде депутат Равшан Жээнбеков да бар. 2003-жылы Кыргызстандын Кумтөрдөгү үлүшү 67%дан 16%га түшкөн токтомдогу корутундунун бирин мамлекеттик мүлк фонду берген. Ал кезде Равшан Жээнбеков ошол фондду жетектеп турган. 19,6 тонна алтын алыныптыр. Ошонун мындайча айтканда бөлүшүү дивидендтери 145 миллион доллар түзөткөн. Ошонун ичинен Кыргызстанга 11 миллион баягы мурунку келишим боюнча тиешелүү экен, калганын бардыгы 134 миллион тиги центр жака да. Мындайча айтканда, мына 2003-жылдан бери мына бүгүнкүгө чейин ошондой пропорция менен бөлүнүп келатат да, 8%. Ошонун бардыгы мына бүгүнкү күнү жогорку кеңеште ачууланткан, ошол эле жанагы Саруу айылдын элине ачууланткан ошол болуп атат. ЦНТР менен болгон эки тараптуу жаңы келишим кабыл алынбай, Кумтөр улутташтырылса, Кыргызстан мындай көлөмдөгү кең байлыкты иштетүүгө алы жетпейт. Анын үстүнө инвестициялык климат солгундайт. Аны билип турса дагы элдин башын айлантып, коомчулукту дүүлүктүрүп жаткан айрым депутаттардын кызыкчылыгын бүгүнкү күндө түшүнүүгө болбойт. Кумтөр өлкөнүн ички гана маселеси эмес. Ал сырттан кандай көрүнүп, кандайча таасир калтыраарын эстен чыгарбоо керек. Кыргызстан мыйзамды сыйлаган Борбор Азиядагы демократия мамлекети десек, аны чыныгы турмушта далилдешибиз керек.